Султан Раев. Ириң. Аңгеме. Ириң. Улуу сөздө уят жок. Как эле жоон куйрукка чыкты. Чыкканына канча болду, эч ким билбейт. Ириң чыккандан бери жоон куйругу да бир жерге орун басып, жары тарлап отур элек. Отурса эле жини кого аралашып, теринин алдында жайгашкан жеринен атылып чыкчудай. Тери алдында дененин бир учуна ылдамдык менен жүрүп турган канда ушерге келгенде тушалган күлүктөй тык токтойт. Ириңдин кыйындыгын көр. Агып келген таза кандын жолун бууп, ак кочкул ириңге айлантат. Көрсөң, ириңдер да чогулуп алып, тери алдында канча сайран курса, жоон куйруктагы ошончо сыздап ооруйт. Жоон куйруктун ээси да уяттуу жерине чыккандан уланбы, ириңдин көзүн жардырып доктурга да көрүнгөн жок. Уялды. Сыздаткан азабына да чыдады. Бири-бирине машташкан ириң эми бармак басым жерди гана эмес, дененин баарын ириңге айлантмак болду. Жолунан чыккан таза кандын баарын өзүнө имерди. Жаманга шып жабышкан бул илдет да колунда көрү тилинде мөрү бардай баарын ушул бармак басым жерге жыйнап, бу дененин тамырын түйүнөн кыркып таптакыр эле жок кылып салса, ушу анын ою. А жоон куйрук болсо эки нерседен коркот. Биринчиси отургандан, экинчиси доктурга барып кестирип салгандан. Жоон куйрук ээси да күн алыс дагырадай болгон жан башын күзгүгө келип, түнкүсүн жатар алдында карап коет. Ириң да жон жатпайт. Ооруткан аз келгенсип барган сайын дене бойго кулачын жайып калды. Бу киши жатканда чалкасынан эмес көмкөрөсүнөн жатып калды. Ага баары эле көмкөрөсүнөн жатып, көмкөрөсүнөн түш көрүп калгандай сезилди. Көзү көрбөсө болду. Артын ит тиштесе да кайыл. Сыздатканын айтпа. Ириң барган сайын чоңоюп баратты. Коңулу жараса суур деле жолборс үркүтөт дегендей, ириңдин азабын айтпа. Кишини кечкирери менен катыны тилдеп кирет. Ириңдеп эле иштин баарын токтотуп салмак болду. Аялына да табити жок. Кочкул кан бузулуп, кир кокко аралашат. Ириңдер барган сайын дене алдындагы бийликти колго алып, келтеген адамды алып тыналы деп каршы терши ызыгып калды. Жоон куйруктагы көкбаш ириң бармактай шүштүйүп, парсанагы мына ана жарылчудай. Киши жумушка барса да, чоң-чоң чогулуштарда сүйлөсө да, түгө турбай трибунадан түшпөй калды. Оозунан жалынды сөздөр түшпөй, ажыдаардай азынганы менен баягы көчүктөгү ириңи маал-маалы менен сыздатып кирет. Чиновниктин жоон куйругу гана ириңдебей, көчөдө ириңдеп котологон эл аянтка толуп кетти. Күндө кетсин, кетсин, кетсин деген үндөр терезе алдынан угулуп, жаалы кармаган элдин каражыны кайнап турду. Көчөдөгү ириңдин көзүн тазалабаса болбойт деген сөздү укса эле, бу жоон куйругун ойлойт. Ириң деген сөздү укса, мунун денеси титиреп кетет. Бүгүн да эл кара тумандай үйүлдү. Терезеден караса тим эле кара таандай быкбыраган эл, айрымдары темир тосмодон ашып түшө баштады. Эл темир тосмого уйгактай жармашты. Ушинтип турганда тосмонун темир дарбазасы ачылып кетти. Каалдайган караан селдей агылып ичкери кире баштады. Жүрөгүнө суу сепкендей чочуду. Коридорго чыгып, кирип келишти деп айтайын десе бир жан жок. Баары качып кетиптир. Жогорку кабаттагылар да бири калбай качып кетиптир. Качканда да жөн качпай, вертолет менен качышыптыр. Сороюп эле өзү калганбы лам деген киши жок. Бу деле качып кетейин деген. Басса эле жоон куйругу оорутат. Басайын дейт, баса албайт. Качайын дейт, кача албайт. Айласы куруду. Эмнеси болсо да ичкериден эшигин бекитип, демин чыгарбай жашынып калмак болду. Селдей кара таан булар турган кабатка чагылгандай атырылып жетип келди. Дуулдаган үндөр, тарс-тарс тебилген эшиктер мунун эшигине да жетип калды. Ошо тушка келген бир топ шук-шурулуп өйдөкү кабатка атырылды. Аны бир Кудай сактагандай болду. Ичинен менин бөлмөмө кирбесе экен деп тобо келтирет. Бир маалда дагы бир чоң топтун үнү угулду. Кайрадан тарс-турс эткен үндөр жакындап келатты. Аңгыча болбой эле эшиги тарс тебилип,оондой жулкунган немелер
Gözünden çağırıp uçup kirip geldi. Al emne kılarын bilbey dualga jabışa düştü. Жүзүндө зили кайнаган биринчи киши аны моюндан алды. Аны ушунчалык катуу кысты эле. Аба жетпей энтигип кетти. Дубалга жабышкан немени катуу жулка тартканда бирөө артынан келиштире так эле ириңдеген жерге талаштыра тепти. Бут жоң куйрукка тийди. Көзүнөн от атып кетти. Уюлгуган ириң бырс эле жарылгандай болду. Дагы тепти. Тепкен сайын ириңе атылып жатты. Как эле каканактаган ириңге тепти. Дагы бир ирет. Көчүңөн ириңди чыгара тебейинби деди бирөө. Уш эле жетишпей жаткансып дагы бирөөсү жоң куйрук аралаш тээп калды. Жерге жыгып алып башын ылдый ныгырган неме айкырды. Сен ким мененсиң? Деди ал. Мен кичинекей кишимин, мен деп оозунан сөз ушту. Эл мененмин де деп башын ныгыра жерге такаган неме айкырып. Эл менен деп жандалбас кайталады ал. Жерге сулап калган неменин үстүнөн тебелеп өтүшүп булар да өйдө жөнөдү. Бөлмөсү жылаан сыйпагандай тыптынч. Жанында тытылган портрет жатат. Ал бир кыйла жатты да өзүн жеңилдей түшкөндөй сезди. Колу менен жоон аргасын кармаса, ала кан толо кара кошкул ириң чыкты. Аны көптөн бери кыйнап келген ириң тим эле атып чыгыптыр. 2-3 жолу жеген тепкиси да так эле ушу тушка тийбедиби? Кыңкайып диванга көчүгүнүн жартысын басты. Колу толо ириң. Ал өйдө туруп терезенин алдына келсе, котологон эл баш кийимин өйдө ыргытып, төбөсү булоолоп турду. Жашасын деп кыйкырып жатышты. Эл бык-бырдай кайнайт. Ал да ичинен жашасын деп оозучунан кайталады. Үх деп ириңе жарылып, өзүн кыйнаган азаптан кутулгандай сезди. Ушунчадан бери азапка салган ириңин жара тээп чыгаргандай, ага бунун кереги бар беле? Дагы эле ичинен кайрыйт. Жашасын эл.